Ассаламу алейкум ардактуу достор, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Биздин баянды тыңшаганча YouTube каналыбызга подписка кыла кетиңиз. Урматтуу замандаштар, бүгүн биз көп байкабай жеңил көрүп алган. Бирок акыретте оор жүк болуп бере турган эки чоң күнөө тууралуу сөз кылмакчыбыз. Алар ушак жана көрө албастык. Кээ адам мен намаз окуйм да, орозо кармайм го, жакшылык кылам да деп ойлойт. Бирок тили менен бирөөнүн аброюна доо кетирип жатса, жүрөгүндө бирөөнүн жакшылыгын көрө албай жатса, бул амалдарына коркунуч жаратат. Аллах Таала Кур'анда гыйбат же ушак туурасында катуу эскертип, силердин араңарда өлгөн бир тууганынын этин жегенди жакшы көргөндөр болобу деп сурайт. Бул аят ушактын канчалык жийиркеничтүү экендигин көрсөтөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: ким мусулман бир тууганынын аброюн коргосо, Аллах аны тозок отунан коргойт. Демек, бир таанышыңды жамандамак турсун, ал жокто аны коргоо бул чоң соопко кирет. Ушак деген эмне? Бул бирөөнүн артынан ага жакпаган нерсени айтуу жамандоо. Эгерде ал сөз чын болсо, гыйбат. Жалган болсо, бул андан да чоң оор жалаа болуп калат. Көп учурда ушак майда сөздөн башталат. Мен эми жөнүн айтып жатам да, сыр кылыпсак да, бирок айтпа. Эми баары эле билишет да деген сыяктуу сөздөр, мына ушундай сүйлөмдөр шайтанга эшик ачат. Ал эми көрө албастык туурасында эми айтмакчыбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эскерткен: отунду жегендей, көрө албастык сенин соопторуңду жейт. Бул өтө кооптуу эскертүү. Көрө албастык бул бирөөгө берилген касиетти жактырбоо, эмнеге ага бар дагы мага жок деген сыяктуу ичкүйдүлүк. Кээде адам бул сезимдерди жашырат, бирок жүрөгү ооруйт, тынчы кетет. Ошентсе да мындай сапат эң жаман сапат. Себеби көрө албастык Аллахтын бөлүштүргөн тагдырына нааразы болуу. Ал эми чыныгы момун мусулман кандай болотчу? Болушу керек. Ал бирөөнүн ийгилигин көрүп, Аллах берекесин арттырсын деп кубанып дуа кылат. Көрө албастыктын ордуна ыраазычылыгын билдирсе, жүрөгү жеңилдейт. Ушактаганын ордуна унчукпай койсо, тили чоң балээден кутулат. Бүгүн өзүбүзгө суроо берип көрөлүчү: менин тилим канчалык таза? Бирөөнүн ийгилигине чын жүрөктөн кубана аламбы? Же ичимен күйүп, сырттан жылмайып, ичкүйдүлүгүмдү жашырамбы? Мына ушунун баары чоң күнөө. Момундун белгиси жүрөктүн тазалыгы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сахабаны бейиштик адам деп айтканда, анын өзгөчө көп ибадат эмес, жүрөгүндө эч кимге карата кек сактоосу жана көрө албастык сезимдери жок экендиги себеп болгон. Демек, бейишке жеткирчү жол бул таза жүрөк. Урматтуу көрөрмандар, учурда Ороз айы бул бизге чоң мүмкүнчүлүк. Ошондуктан керек болсо бүгүндөн баштап 3 нерсени кармануу зарыл. Бирөөнүн көзү жокто ал туурасында сөз башталса, теманы өзгөртүү. Ийгилик арткан адамга дуа кылуу, күн сайын жүрөгүбүздүн тазалыгын текшерип туруу. Анткени акыретте бизден тил жана жүрөк суралат. Аллах Таала жүрөгүбүздү тазалап, тилибизди ушактан, ички дүйнөбүздү көрө албастыктан сактаган пенделерден кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Орозоңуздар кабыл болсун. Биздин каналга каттала кетүүнү унутпаңыздар. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча сак саламат болуңуздар.